булар үчүн эң башкысы бул жашоодо мындай жашап кетүү. Баары бизге келиш керек, баары бизге бериш керек деген нерсе балдардын мол жерине сиңип калат да. Биз ошол нерсени сиңирбей, наоборот, биз ошол балдарга өнөрдү үйрөтүшүбүз керек. Алган айлыгы 10 000 сом. Мына коррупция каяктан башталат? Ошолор ата-эне болгонго даяр эмес. Сиз билесизби дечү, мен бир эле максатым бар бул жашоодо дейт. Эмне деген десем, мен ушул мени багып алып, кайра мояка өткөзүп салган ата-энемден өч алайын деген. Арбаңыздар, ардактуу агартуучулар, урматтуу ата-энелер, замандаштар, биздин кезектеги подкастыбызга кош келдиңиз. Биз менен ортоктош болуп, талкуулаган маселелерибизге кайдыгер карабастан бөлүшүңүздөр, пикир билдириңиздер, лайк коюңуздар. Бул айда маанилүү, себеп дегенде ушул билим берүү көйгөйлөрүн талкуулайбыз. Назгүл эжей, биздин подкастыбызга кош келдиңиз. Бүгүн бизде конокто Чүй районундагы республикалык жетим балдардын жана ата-энеден кароосуз калган балдардын мектеп-интернатынын директору Назгүл Мусаева эже. Назгүл эже, алгач сиз өзүңүздү мындай кыска тааныштырып кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Аябай кубанычтамын ушул жакка келип сиздер менен баарлашып атканыма. Мен Мусаева Назгүл Мукашевна, ушу жетим жана ата-энелердин көзөмөлчүлүгүсүз калган балдардын жатак мектебинин жетекчиси болуп иштеп атам азыр. Буга чейин ушул өмүр жолумда 10 жыл бою мектепте иштегем, биринчи өмүр. Андан кийин мектепте иштеп, андан кийин Билим берүү министрлигинде дагы 12 жылдай иштедим. Анан 12 жылдай иштеп, андан кийин кайрадан мектепке баргым келди. Себеби балдарга жан дүйнөм, балдарга көбүрөөк жакыныраак болуп, ошолорго көбүрөөк тартып туруп алды да, ошон үчүн кайрадан мектепке кеттим. Кайрадан ушундай балдарга келип, анан эми бул мектепте иштеп атканыма быйыл 5-жылга кетип баратат да. Эң сонун. Анан мына сиз 10 жыл жөнөкөй орто мектепте иштептирсиз. Андан кийин 12 жыл ушул Билим берүү министрлигинде тажрыйбаңыз бар экен. Эми мындай өзгөчө мындай бир мектепке келдиңиз да. Жетим балдар, социалдык жетимдер, кароосуз калган балдар. Кандай өзгөчөлүгү бар экен? Эмнени байкадыңыз? Өзгөчөлүк абдан көп, албетте. 3 жердин өзгөчөлүгү 3 башка десем болот да. Мисалы үчүн, эми мындай мектепте жүргөндө ал жерде ата-энеси бар балдар, балдардын баары бир мугалимдердин жоопкерчилиги, ал жердеги мугалимдердин жоопкерчилиги, биз азыр айтып атпайбызбы? Мектептин жоопкерчилиги балдар үчүн көп, мугалимдерге жүктөп салды депчи. Бирок ал жерде жоопкерчилик баары бир ата-энелерде дагы бар да. Себеби ал жерде ата-энеси бар балдар, алар көп жоопкерчиликти алат, анан мугалимдер алат, ушул сыяктуу да. Ал эми менин мектебимдеги мектептерде жоопкерчилик жалгыз гана ошол мугалимдерде, жалгыз гана ушул тарбиячыларда, мугалимдерде, мектептин коллективинде ошол гана кишилерде болот да. Башка жоопкерчилик жок. Анткени ал балдар ата-энесинин көзөмөлчүлүгүсүз калган, ата-энеси жок, соттун чечими менен келет. Ошондуктан эң башкы нерсе бул жоопкерчилик деп эсептейм да. Бул мектептин өзгөчөлүгү бар экен да. Анан эми сизге бүгүнкү күндө ошол мектебиңиз тууралуу кичине маалымат берсеңиз, канча бала келип атат, канча толук жетим? Мектепте азыркы учурда менин мектебим негизи соттун чечими менен келет, балдардын баардыгы тең. Азыркы учурда бүгүнкү күндө 160ка жакын балам бар. Ошол 160 баланын 140 баласы бул тарбиялануучулар, мектепте соттун чечими менен келген балдар. Ал эми калган балдар болсо ошол жерде иштеген мугалимдердин балдары. Анткени биз өзүбүзчө мындай айыл болуп, өзүбүзчө башкача жайгашканбыз да, ошондуктан ал жерде иштеген коллективдин мугалимдердин балдары да ошол жерде окушат. Мен өзүм балдарым эле ошол жерде окуйт да. Анан бардыгыбыз чогуу бир чоң коллектив болуп ошол жерде жашайбыз, иштейбиз, окуйбуз бардыгын. Эми мындай ар бир мектептин өзгөчөлүгү бар деп эдиңизби? Мына азыркы күндө ушул билим берүүдөгү трансформация, жаңылануулар болуп атат. Анан сизде мисалы үчүн жанагындай мектебиңизде мындай психологиялык жактан бир башкача климат болсо керек да. Ооба.
чындыгында ошондой. Себеби мурда мен барганда 9-класска чейин болчу. Азыр эми 11-класска чейин кылдык. Себеби 9-класстан кийин балдарымда кичинекейлик кылып калат экен да. Балдардын азыр кээ бирөөлөр кеткендер бар 9-класстан да өздөрүнүн каалоосу менен мен кетет элем, мен башка жактан окуйм дегендер да эми окутабыз да. Бирок көбүнчө балдар 11-класска чейин калышат. Анткени балдар калыптанып калат экен да, мындай жашоого даяр болуп калат экен. 9-класстан жашоого даярдыгы азыраак болот. Балдар тамактап, жеп, кийим таап кийиш үчүн булар иштеп кетет да, анан окуй калат экен да. Ошон үчүн жогорку билимдүү балдар жок, бир нерсеге жеткен балдар жок болуп калат экен. Ошон үчүн 11-класска чейин билим берүү министрлигинин чечими менен ошондой чечип, анан 11-класска чейин окутуп атабыз. Азыр Кудайга шүгүр 11-ди бүткөн балдар жогорку окуу жайларда окуп атат десем жаңылышпайм да. Анан бизде өзгөчөлүк, менин балдарым ОРТ тапшырууда чоң көйгөй жаратат бизде. Ошону тапшыра албайбыз да. Мисалы, биринчи жылкысында мен балдарыман 2 балам ушу пороговый балдан эле өттүк. Эң жогорку балыбыз былтыркы балыбыз. Биринчи балган жылыңызда же былтырбы? Былтыркысы 170 балл. Канча баланын ичинен? 11 баланын ичинен. 170 балл болду эң жогоркусу. Демек бир базистик пландарды аткаруу все-таки ордуга турат. Ордуга турат. Себеби мага келет балдар 10 жашка чейин, 14 жашка чейин окубаган. Окубай ушу ар кандай жерлерде жанагындай тамактап жеш үчүн ар кандай кайыр сурап же башка кылып, ата-энеси көбүнчө ичип кеткен, же болбосо ажырашып кеткен, көчөдө калып калган, оор шартта калып калган балдар көбүнчөсү. Анан ошондой балдар үчүн, булар үчүн эң башкысы бул жашоодо мындай жашап кетүү, жанбагуу. Тамактап жеп, кийим таап кийүү ушул нерсе да, окуу эмес. Анан бизге келет булар, бизге келгенден баштап окуп башташат. Ошондуктан мен үчүн, биздин меникиндей болгон жатак мектептер үчүн бизге ОРТны тапшыруу биз үчүн өтө оор, өтө татаал. Анан быйылкы жылы болсо бир эле балам өттү, ошол пороговый балдан. Канча баланын ичинен? 11 баладан. Быйыл дагы 11 баладан. Бирок былтыркы 11 баламдын ичинен 6 балам жогорку окуу жайда окуп атат. Быйылкы 11 баламдын ичинен 8 балам жогорку окуу жайга өттү. Бирок бул балдарымдын көбүнчөсү башка мамлекеттерге, Питерге, Москвага, Кипрга, Польшага, Чехияга, ошол сыяктуу. Эмне үчүн? Чет өлкөгө көбүрөөк. Себеби ОРТ тапшыра албайм, бияктан тапшыртайын десем. Анан көбүнчө ошондойлорго спонсорлордун жардамы менен, башкалар менен, анан мамлекеттин жардамы менен жанагындай квота бериле турган олуттарга ошондойлорго жөнөтүп атабыз. Анан балдарга айдоочулук көбүлүк бере турган. Ал дагы бар. Аны барбы же пландабы? Ал мисалы үчүн частный жана жеке ошондой мектептер менен сүйлөшүп, келишим бар. Келишим бар. Ошолор менен чогуу кесипке багыттоо боюнча сизде абдан чоң шанс, мүмкүнчүлүктөр бар. 9-класстан кийин балдарды ушул нерсеге өткөзүү буюрса биздин планда бар. Бул нерсени эми документтештирип эле. Ошонун баары ушу канчосу азыр реалдуу иштеп атат? Реалдуу базанын баардыгы даяр. Даяр, Бирок документтеш элек. Мына ушул жылдын эсебинен баардыгын 12 жылдык деп кирген биз үчүн аябай жакшы болду да. Ушул документтештирсек, жеке эле менин мектебим эмес, ошол менин айланамдагы жалпы билим берүү мектептеринин окуучулары дагы келип, ошол менин базамда окуй берсе болот. Себеби дегенде, бул менин балдарымдын өзү алдынча эле жөн эле бир мектепте эле мондай жүрө бербей, башка балдар менен айланышып, аралашып, башкача үйрөнүү көрүү дагы бул балдар үчүн жашоого даярдоого, социалдаштырууга көп көмөк көрсөтөт десем жаңылбайм да. Бул нерсе биз үчүн аябай жакшы нерсе болуп атат да. Жакшы, кесипке багыттоо боюнча абдан жакшы болуп тур. Эми бул жерде албетте жанагы ушул максаттын баарын ишке ашырууда ушул мектебиңиздеги педагогдор да. Педагогдордун маанайы кандай бүгүнкү күндө? Кадр состав жетиштүүбү? Ушул нерсе көйгөй. Вот 12 жылдык билим берүүдө жанагы базанын баары бар. Бирок ушул нерсе мына педагогдордун жетишсиздиги бул көйгөй. Анан мындан сырткары меникиндей мектептерде башкача педагогдор иштеш керек. Кандай? Меникиндей мектептерде жөнөкөй педагог иштегенге болбойт. Анткени меникиндей мектептерде адамдар мындай жүрөгү менен барыш керек да. Мисалы үчүн сиз билесиз, көп жерде айтылат да, сооп иш билинбей кылынат дейт.
калган нерсенин баары театр деп айтылат, Анткени сооп иш жасагандардын баары биз деле мисалы ар кандай адамдарды көрөбүз да, бирөө барат, бир кичинекей нерсени алып барат, сүрөткө тартат, кайра түшөт, балдарга күлгүлө дейт, рахмат айткыла дейт, мына ушундай нерселер бар да. Бул нерсенин баардыгы театр деп ойлойм. Сооп иш жасаган адам, чын жүрөгүнөн жасаган адам, ал эч жака айтпайт, эчтемке кылбайт, жөн эле айтат да. Менин мугалимдерим да ошондой болуш керек. Менин мугалимдерим чын жүрөгүнөн мен ушул балага ата эне болом деп баш керек. Ошондойбу? Ошондой болуш керек. Бирок тилекке каршы баары андай эмес. Баары андай эмес. Бирок бул нерсенин үстүнөн иштөө бул жеке жетекчинин милдети, мамлекеттин милдети, ар бир адамдын милдети да. Себеби мен ушул нерсеге аябай көп көңүл бурдум, көп аракет кылдым. Балдарды ойго түшүш үчүн ушул жатак мектептердеги балдар, өзүңүз билесиз, балдар башкача болот да, муңайынкы, анткени ата эне мээримин көрбөгөн балдардын көздөрү да башкача болот. Ошолордун мен үчүн эң башкы нерсе ошол балдардын көздөрүнүн күйүп турганы. Эгер балдардын көздөрү күйүп турса, алардын жашоого болгон үмүтү бар деген нерсе да. Балдардын жашоосун күйгүзүш үчүн ошол жердеги мугалимдердин жашоосун, мугалимдердин көзүн күйгүзүшүн керек. Ошол 160 адамдын тагдыры да, тагдыры турат, ошолордун келечеги турат. Албетте алар бул жашоодо оор сыноо кылышты. Ооба. Демек аларды мындай багыттоо бул абдан маанилүү да. Эми реалдуу бир балким бир эки мисалдардан айтасыз. Позитивдүү, балким негативдүү мисалдар. Мисалы, айтып атпаймынбы, балдардын көзүн күйгүзүш үчүн мугалимдердин көзүн күйгүзүш керек. Мен көп аракет кылдым. Сиз өзүңүз деле билсеңиз керек, сизди, Гапыр агайды, ушул Кыргызстанда мен кыйын деген алдыга чыккан мондай мугалимдерди алып барып, мотивациялык жактан сабак өтүп, башка кылып, мугалимдердин көзүн күйгүзгөнгө көп аракет кылам. Кудайга шүгүр, мурункуга караганда жылыш бар. Жылыш бар. Бирок ушунчалык момундай аягына чейин момундай жылыш деп айта албайм, бирок жылыш бар. Күндө эртең менен өзүм эрте турам, жүгүрөм, аларга күндө ошондой жанагындай коучингтерди өтөм, мотивациялык момундай нерселерди өтөм. То есть ошол мугалимдердин көзүн күйгүзгөнгө мен аябай көп аракет кылам да. Анан мен коомчулуктан дагы, башка меценаттардан дагы ушул нерсени көбүрөөк сурамакмын да. Менин балдарымдын көзүн эмес, менин мугалимдеримдин көзүн күйгүзүп бергиле дегендичи. Анткени мугалимдерим башка нерселерди көрсө, ошол эле интернаттын ичиндеги эле жашоону көрбөстөн башка нерселерди да көрүш керек да аларчы. Алардын көзү күйүп турса, алар ошо балдарымдын көзүн күйгүзө алат да. Демек балдарга жанагындай даяр эле нерселерди бере бербестен өнөргө үйрөтүү, ооба, жашоого бир багыттоо, өзүн өзү таанытуу. Ооба. Биз айтып атпайбызбы мектепчи? Мына президентибиз дагы айтып атат, балдарга 500 миңден азыр берип атат, Кудайга шүгүр. Анан көбүнчө мен элдерден угам да, ушул жетим балдарга үй салып бериш керек дегендичи. Мен антип айтмак эмесмин. Анткени балдарым 11-класска чейин меники мындай потребитель болуп жашайбыз биз. Баары бизге келиш керек, баары бизге бериш керек деген нерсе балдардын мол жерине сиңип калат да. Биз ошол нерсени сиңирбей, наоборот, биз ошол балдарга өнөрдү үйрөтүшүбүз керек. Биз балык кармап берип, мен мону же дебей, ошол кайырмакты берип, үйрөтүп, мына моундай кылсаң, ушул балык сага келет дегенди үйрөтүшүбүз керек. Жашап кетүүгө даярдашыбыз керек. Ошол үйдү өзү алганга үйрөтүшүбүз керек. Анткени мага мындай адамдар келет да, кийим берели, тамак берели. Менин балдарым үчүн ошол кийимдердин мындай баркы өтө көбүрөөк жок десем дагы айта алам. Анткени көп киши балким мени сындайттыр, бирок менин балдарым үчүн ошол нерсенин баркы жок да. Анткени сиз акча таап атасыз, ошол акчаңызда мен сооп иш кылам деп балдарга алып барып берип атасыз. Сиз үчүн бул нерсе чоң нерсе. Анткени акча таап атасыз маңдай териңиз менен. Мен балдарым ал акчаны тапкан жок. Алар бекер алып атат да. Ошон үчүн бекер нерсеге үйрөтпөшүбүз керек биз балдарды. Биз балдарды ошол акчаны тапканга үйрөтүшүбүз керек. Кандай кылып табабыз? Бизде кодекс о правах детей деген бар. Балдардын коргойбуз, сактайбыз деп атабыз. Ошону менен балким биз балдарыбызды жалкоолукка дагы үйрөтүп атабыз деп атсам болот да. Жашоого мындай даяр болбогон балдарды, алсыз балдарды тарбиялаганга. Демек, мына сөзүңүзгө каралчы, демек коомчулукка, мугалимдерге, адистерге, биз ата энелерге кайрылып коюшубуз керек экен да. Демек, мүмкүн болсо, балким жанагындай материалдык баалуулуктар кээ бир учурда сөздөр керектир. Ошол эле мезгилде жанагындай өнөр үйрөтүү боюнча,
өзүнүн кандай бирден эле багыттоо боюнча, балдар менен ойноп, аларга бир мээрим төгүү боюнча, демек эшигиңиздер ачык экен да, кызматка чыга даярсыздар. Ар дайым ачык. Демек ушул нерсеге көбүрөөк муктаж экенсиздер. Албетте. Анткени балдарыбыз деген ошол эле ата энеси бар балдар кандай? Мисалы, бири-бири менен чогулуп, биз азыр ушул азыр жанагы Марифт мектептери бар го, ошолор менен келишим түзүп алганбыз. Алардын балдары бизге келет. Анткени ал жерде көбүнчө кандай балдар? Ата энесинин колунда бар балдар, же болбосо жеке менчик мектептердин балдары, кандай балдар? Кембридждин балдары келет. Ошолор менен менин балдарымдын экөөнүн ортосунда айырмачылык. Алар менин балдарымдагы нерсени көрөт, менин балдарым аларды көрөт. Аралашат бири-бири менен, коммуникация болот. Башкача да жашоо бар турбайбы деген нерсени ойлонушубуз керек да. Ушул эле нерсе жалгыз эле балдар эмес, мугалимдердин ортосунда да болуш керек деп ойлойм. Анан азыр эми бизде мугалимдер, баягы мен Мелис агайдын сөзүнөн дагы көрүп калдым да, мугалимдер бизде чыгармачылык нерсе жок болуп кетти дегенчи, чыгармачылыкка көп көңүл бурулбай атат деген нерсечи. Бул чындыгында ошондой да. Ушул боюнча көп тилеп атабыз. Чындыгында ошондой да. Бул чындык нерсе. Кирди чыкты мугалимдерибиз. Мугалимдерибиз, анын ичинде балким биз да барбыз. Мугалимдер анын үстүнө мугалимдер баягы биз мындай болуп көнүп калганбыз да. Мурунку тарбияны алып, ошону менен өтүшүбүз керек сабакты. Мына могул сабакты бүтүрүшүбүз керек, бирок андай болбош керек. Азыркы учурдун мугалимдери совсем башка болуш керек. Анткени бизде балдар мугалимдерге караганда көбүрөөк билет. Google деген бар азыр, Алиса деген бар мисалы үчүн. Бүгүн мугалимдер балдар менен интернет булактары менен балдар менен экөөнүн ортосундагы байланышты мындай жол көрсөтүп бере турган адамдар болуш керек. Алар өздөрү ошону билиш керек да, өздөрү билиш керек ошол нерсени. Анткени биз мугалимдерди ChatGPT деген эмнекенин билгизбесек, менин балдарым анын баарын билет. Мугалимдерим билбесе нерсени балдарым билет. Ошону үйрөтүшүбүз керек. Экөөнүн ортосун андан эмнени сурайсың? Кандай кылып үйрөнүшүң керек? Каяка барышыбыз керек деген нерсени биз бүгүн мугалимдерге үйрөтүшүбүз керек. Бирок балдарга жардамчы. Бирок мугалимдерге үйрөтүш үчүн биз мугалимдер балдардын мындай ишенимине киришиң керек. Ал үчүн балдар сага ишениш керек. Мен айтмакмын да мындай депчи. Жеке эле ушул мугалимдер ишенимге кирбей, жетекчиден башташ керек бардык нерсе. Мисалы үчүн кантип сиз балдардын ишенимине кирип атасыз? Мисалы өзүңүз бир мисалдарды, өрнөктөрдү. Мисалы, мен айтып атпаймынбы, мен көп жыл госслужбада иштедим, анан госслужба адамдарды бир мындай квадраттын ичине салат да, мындай четке чыкпайсың, шаблон. Ашык сүйлөбөйсүң, башка кылбайсың деген нерсеничи анан. Балдар болсо совсем башка дүйнөдө, алардын дүйнөсү башка, алар менен башкача сүйлөшүшүң керек да. Ишенимине кириш үчүнчү анан мен жаңы келдим мектепке анан. Биринчи келген жылы бир 2-3 ай, 3-4 ай болуп калгандан кийин балдарымды жанагы военкоматка чакырды. Анан чакырганда баарын чачын алып салды. Анан мен балдарым үчүн аябай трагедия экен, чын эле. Чоңоюп калган балдар, травма болду, топуларын чечпейт. Экөө качты. Ушундай да нерселер. Сыртка чыгып мектептен качты. Ооба. Анткени кыздарга көргөндөн уялып анан эмне кылам дедим, мындай кылдым, тендей кылдым анан. Мен үйгө бардым, анан барып айттым, эним айттым, чачымды алып салчы дедим мен да. Анан чачым эми жакшы эле болчу, эми ал кезде ушундан кичине өзүнүраак болчу. Бүт алдырып салдым, наалыса кырдырып салдым чачымды анан. Окшош парик кийдим, анан келдим. Билгизбей эле жүрөм, эч ким билген жок. Анан жаңы жылдын астына жакындап калдык. Чачым лысый. Анан балдарымдын баары машинеге салдым, чоң машинеге салып анан Бишкекке алып кетип баратам. Эркек балдарды жалаң. Ёлкага эме алып келебиз дедим, оюнчуктарды алып келебиз деп анан жолдон токтоттум. Бир жерден анан токтотуп турган түшкүлө машинеден дедим, жерге түштүк баарыбыз анан. Парикти алдым. Алсам балдарым баары көздөрүм мондай дейт, монтет анан. Сиздин да чачыңызды алып салды. Чу вас тоже побрили, что ли? Анан мен күлүп атпаймынбы? Ооба. Бул чач. Бул өсөт. Бул өсөт эртеңки күнү эле. Анан эмнеге трагедия кылабыз? Бул мындай трагедиялык кылчу эч нерсе жок мында. Деген нерседен кийин балдар менен окшош болуп, демек сиз дагы анан күнүгө келет мен балдарым. Сиздики канча өстү, меники мынча өстү. Сиздики канча өстү деп мен паригимди алып көрүп анан кайра кетишет да. То есть бул мен балдар менен демек алар менен чогуу болгонуңуз. Чогуу болгонго бир мындай команда түзгөнгө мага аябай көп мындай жардам берди десем болот да.
сонун окуя экен. Анан мен көбүнчө мындай жетекчилерге да айтмакмын да. Жетекчи биринчи эле мектепке келген убакта билесизби, жетекчи эмнеден авторитетин терет этет. Биз көбүнчө акча маселесине көбүрөөк көңүл бурабыз да. Анан директор келет дагы, директорго 12 саатпы, азыр 8 саат точно билбейм, чынын айтсам. Талап бар, талап бар, сабак өтсүн дегенчи, эми сабак өтсө болот деген. Өтпөсө да болот, өтсө да болот. Ал алат ошол сабакты, бирок өтпөйт ошол. Себеби эмнеге? Районо чакырат, аким чакырат, башка чакырат, ошол нерселерге айыл өкмөт чакырат, кетет, өтпөйт. Бирок ошол жетекчи сабак жүрүп атат, акчаны алып атат. Бирок ошол жетекчи башка жетекчилерден, башка мугалимдерден сабакты күндө өткүлө деп талап кылып атат. Балдардан сабактан качпагыла, мугалимдер күндө өтсүн деп талап кылып атат. Бирок өзү өткөн жок. Ошондо бул жак кандай болду? Демек өзү өрнөк болгон жок. Өзү өрнөк болгон жок. Өзүнүн сөзү экиге кетти. Ошол жерден авторитет уже жоголду. Мына, ошол сенин 8 саатың, 12 саатың бир аз акча. Бирок сен ошонун олтунда жүгүрүп иштесең, сен ошол мектепке көбүрөөк нерсе алып келесиң. Ошол жерде отурбай сен спонсор исте. Ошол жерде отурбай сен бүтүп кеткен окуучуларыңды исте. Давай мектепке момундай кылалы, тигиндей кылалы. Сен эч ким требовать этпейт, мектепте эртеден кечке жүр деп, анткени сен сабагың жок. Сен жумушуңду кылып атасың, өзүңдүн менеджерлик жумушуңду кылып атасың. Андан көрө ошол жерге бүт бардыгын коюп кой. Сен могул жумушту жакшы бир менеджер болуп аткар. Анан өзүң ошол нерселерди кылып мектепке көп нерсе алып келгенге сага көбүрөөк возможностьң бар. И сен ошол жерден көбүрөөк пайда да алып келесиң, өзүңө авторитет да алып келесиң, ишеним да алып келесиң, башка адамдардын сага болгон сый мамилесин да алып келесиң деп айтылат. Педагогка да аябай бир сонун бир түшүнүктүү айтып койдуңуз. Демек биз педагогдор демек сөзүбүз менен ишибиз экөө айкалышып туруш керек. Ооба. Айкалышпаса, демек өзүбүз албетте. Биз мисалы үчүн келебиз. Ошол эле мугалимдер деле баарыбыз айтабыз, ой, телефонду кечке карап атасың. Ата эне деле ошентип айтабыз үйдөн. Телефон карайсың. Өзүбүз эмне кылабыз? Үйгө келебиз, телефонубузду алабыз, карап отурабыз. 24 саат. 24 саат. А мисалы үчүн мен эртеден кечке китеп көтөрүп алып жүрөйүнчү. Ошол китепти окуйунчу, балам деле 2-3 күндөн кийин. Мулар бир нерсе эле кылып атат, мен деле ушул китеп окуп көрөйүнчү. Бул эмне? Биз өзүбүздүн кылган ишибиз менен балдарга тарбия беребиз. Кагазды деле. Территорияны жыйнагыла. Өзүбүз кетип барат, таштап кетип атабыз. Эчтеке кылба, баланы жыйна деп деле айтпа. Күнүгө ошо кагазды алып салып кой. Күнүгө терип кете бер. 2 күндөн кийин бала деле сенин аркаңан терип баштайт. Ошол нерсени жасап баштайт. Биз өзүбүздүн кылган ишибиз менен балдарга өрнөк боло алабыз. Абдан сонун. Назгүл айым, мына сиз жанагы мектебиңизде 160 баланы айтпадыңызбы? Анан өзүңүз айткандай, мында педагогдордун орду аябай маанилүү. Анан балдар эми ошол жерде 24 саат болуп атат да. Ооба. 24 саат болуп атат, тамагын ошол жерде ичип атат. Демек, каникулунда керек болсо ушуну өткөзүп атат көпчүлүк балдар, туурабы? Көпчүлүк эмес, бар. Бар. Эми ошол сабактан тышкары немени аректенип атасыздар? Кадрдык состав кандай болуп атат азыр күндө? Эң көйгөйлүү маселе именно меникиндей мектептерде. Анткени бизде бөлүнөт да, мындай инклюзивдик мектептер бар, спец деп коебуз. Анан ушундай биздикиндей мектеп. Биздикиндей мектептерди жалпы билим берүү мектептерине теңеп койгон. Ошондо биз 24 саат ошол жерде жүрөбүз балдар менен. Бирок биз жалпы билим берүү мектептериндеги мугалимдер кандай айлык алса, ошондой айлык алабыз. Мен үчүн, биздикиндей мектептер үчүн мындай кадр маселеси өтө кыйын да. Анткени бизге жаш кадрлар келбейт. Демек, өткөн сабагына гана төлөнөт акча. Ооба. Өткөн сабагына гана төлөнөт. Анан тарбиячыга төлөнөт, болду. Башка нерсеге төлөнбөйт. А бирок 20 сабагынан тышкары балдар, мугалимдер балдар менен иштейт. Иштеш керек. Себеби, если биз аны иштете албасак, анда ал балдардан эч ким чыкпайт. Айтып атпаймынбы, мен 15 жашка чейин окубай келген балдарды биз кантип мектептин программасын окутуп бүтүрө алабыз? Эгерде индивидуальный сабак өтпөсөк, өтүп ошону жетиштиргенге аракет кылышыбыз керек. Мына ушул нерсе биз үчүн эң чоң көйгөй жараткан маселе. Демек, бул чечим кабыл алуучуларга, өзгөчө ушул каражат жагын бөлүүлөргө бул бир абдан бир сонун белги экен да. Себеп дегенде мугалимди ошол мектепте кандай бир деңгээлде жанагыдай мугалимдикти дагы, ата энелик дагы милдетти аткарыш үчүн, демек, жөнөкөй бир мектептерге телебей, мындай колдоо керек экен, туурабы?
Анан мисалы үчүн бир эле ашпозчуларды айтайын. Эртең менен саат 5те келет. Себеби даярдаш керек. Эртең менен саат 7-ге тамакка даярдаш. Эртең менен саат 5те келишет. Кечинде саат 10до кетишет. Кечкенде. Түнкү 10до. Себеби балдардын мисалы 8:30да тамагын берип бүтүп, андан кийин анан идиш аяктарын жууп, эртеңкиге даярдык кылып, андан кийин анан кетиш керек. 15 саат болот, туурабы? 15 саат. Алган айлыгы 10 000 сом. Мына ушул жерде кармаштагы аябай кыйын. Мына коррупция каяктан башталат? Бир чети коррупция, а бир чети бул деген кандай бир деңгээлде эми иштесең иштебей, иштебеден иштебей деген мамиледе, туурабы? Анан именно ушул жердеги кызматкерлердин балдары үчүн өтө оор жагдай. Себеби биз интернаттын балдарын, жатак мектептин балдарын карайбыз. Жакшылап карайбыз, ошолордун бардыгына өзүбүздүн балдарыбыз жөнүндө сөз жок. Алар каралбайт. Аларга кайсы убакта тамак ичип атабы, ичкен жокпу, барып атабы, барган жокпу, ишибиз жок. Бул жака алганда өтө татаал. Чечим кабыл алуучуларга эмне дейсиз? Кандай ушуну чечүү жолу бар? Анан көбүнчө мугалимдер ушул себептен кетет. Анткени өздөрүнүн балдары каралбай калды. Өздөрүнүн үй бүлөсү каралбай калды. Конфликт үй бүлөдө башталат. Сен кечке ошол жакта жүрөсүң. Ушул нерседен биздин мектептерге мындай башкачараак талап керек да. Бирок айлык жанагындай аз эле, айлык. Айлык маселеси болобу, же болбосо жанагы сиз айтып аткан биздеги жанагы академиялык свобода деп коебуз го, ушул жак маселеси болобу. Анан биздин балдардыкын көбүнчө руханий жактан биздин балдардын жан дүйнөсүн көбүрөөк ыйман жака, руханий жака бурушубуз керек. Себеби психолог бизге бир штат психолог же болбосо соцпедагог керек. Биз же соцпедагог тандайбыз, же психологду. Азыркы убакта мен соцпедагогум бар. Анан Психологдун демек штаты жок. Себеби психолог жок, барбайт бизге. Жок, штаты барбы? Же психолог болуш керек, же соцпедагог болуш керек. Демек экөөнү бир эле штат. Экөөнү бир эле штат. А мен соцпедагог мага көбүрөөк керек. Мен соцпедагогду алам. А психологдун штаты жок. Психолог жок да биздечи. Анан жакшы психолог барбайт, а бирок зарыл. Себеби өзүңүз билесиз, жанагындай балдар мага мисалы үчүн мен балдарымды ата-энелер жанагындай багып алышат. Кээ бир балдарымды, бар андай случайларда. Бирок көп учурда кайра кайрып берет. Себеби ошолор ата-эне болгонго даяр эмес. Менин балдарым дагы ошол үйгө барып, ошол ата-энеге барганга даяр эмес. Ушул нерсе көп көйгөй жаратат. Же болбосо бизде мисал мыйзамда бар. Бизге 6 айга алып келет, анан кайра ата-энесине кошуп бериш керек. Анан ичкен ата-эне кайра эле ичет экен. Бала барат. Кандай болгон күндө дагы ал ата-эне, ал баланын ата-энеси. Ал үчүн ал ата-эне. Мен айтмакмын, ушу меникинде мектептер бир чети жок болсо, мен сүймөкмүн. Себеби ар бир бала өзүнүн ата-энеси менен жашаган нерселер жакшы да. Жана фостердик ата-эне деп бул тажрыйбалар болуп атты эле. Азыр кандай ушул жагдай? Азыр эми фостердик үй бүлө болгон бул жакшы. 10дон бала, 5тен бала багып алып фостер. Бирок бизде коом даяр эмес экен ага. Себеби эмнеге дебейсизби? Менде бир меценат бар. Кандай десем болот эми, спонсор демөөрчү. Ошол менин балдарыма ушундай ата-энелерге үй салып берели деген бизде идея пайда болгон да. Үй салып берип, ошолорго 10дон бала бөлүп берип, анан ата-эне тандап алып, ошолор бакса дегенчи. Анан даже ал киши өзү мындай эме берди. Реклама берди. Ушундай биз бардык шарттар менен үй беребиз. 5 комната, 6 комната. Анан бизге балдарды багып бергиле, 10 бала, 8 бала беребиз. Бирок билесизби, мага ата-энелер келип атты. Не деп сурап келип атты дебейсизби? Квартира каякта деп. Балдар эмес. Квартира каякта деп. Анан мен ойлоном да, мисалы үчүн менден кеткен балдарды, мисал 1 бала же 2 бала, кегесте 3 баланы багып алышат. Бир туугандарды бөлгөнгө болбойт да. Анан экөө менен тил табышат, бирөө менен тил табыша албай калат. Анан кайра алып келип берет. Анан ошол 3 бала үчүн тең психологиялык жактан аябай оор. Менде даже бир бала бар да, бир айтпай эле коеюн. Ал минтип айтат да, менден башында келгенде минтип сурачу да. Сиз билесизби дечү, мен бир эле максатым бар бул жашоодо дейт. Эмне деген десем, мен ушул мени багып алып, кайра мояка өткөзүп салган ата-энемден өч алайын деген. Мен ошондон кантип өчүмдү алсам болот? Я хочу им сделать больно.
потому что они мне сделали больно дейт. Анан мен айтам да, сен билесиңби кантип ошолорго больно кыла аласың? Сен өс. Ийгилик жарат. Сен көргөс өзүңдү. Кандай адам болгонуңду көргөс, ошол адамдар үчүн оор болот. Кереги жок аларга жаман кылам деп, мен моундай кылам деп, өч алам деп кереги жок. Сенин өч алганың сенин ийгилик жаратканың деп айтам. Эгерде ошол жетсе, ошондой өсө алса, аябай дурус нерсе да. Бирок Үчүн кадр керек. Бирок аны үчүн психолог керек, тынбаган аракет керек, күнүмдүк аракет керек. Чечим чыгарчыларга кайрылабыз. Демек, эми ушул 160 бала, демек жанагындай оор шарттагы балага сөзсүз түрдө бир психологдун штаты керек экен да биринчиден. Демек, бул маселени чечиш керек. Экинчиден, Назгүл айым айткандай, көрөрмандарга, биз угармандарга кайрылып кетелик. Балким алгач бир волонтёрдук деңгээлде дагы сиздерге бул багытта иштеп турган адамдар керек экен, Керек. Бирок ошол волонтер болчу адам дагы кандай адам экендиги маанилүү да. Анткени мен айтып атпаймынбы, адам өзүнүн кылган иши менен, өзүнүн айткан сөзү менен мындай адамдарга үлгү боло алат да. Биздер деле мисалы айтабыз го, дин тармагында деле, молдолордун деле эмне үчүн көп тармак болуп кетти. Себеби ар ким өзүнүн правиласын киргизип атат. Ар ким өзүнүн туура деген нерсесин элдерге айтып түшүндүрүп берип атат да. Ошон үчүн ошол адамдар дагы туура адамдар болуш керек. Туура балдарды тарбиялап бериш үчүн туура адамдар болуш керек да. Ушул нерсе дагы көп нерсени берет да. Эң башкысы. Анан эми бүгүнкү күндө дагы бир абдан маанилүү жагдай, ошол балдардын жанагындай сабактан тышкаркы өзгөчө жанагындай убактысын өткөзүүсү, анын сапаттуулугу да. Бүгүнкү күндө ошондой сапаттуу убакыт өткөзүүгө балдарды ар тараптуу өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Мүмкүнчүлүк бар, бирок ал дагы көбүнчө бизде мисалы үчүн кружоктор бар. Ал кружоктордо мисалы айтып атпаймынбы? Кандай кружоктор бар мисалы? Мисалы үчүн макул жана профилдик окутууну коелу, ага чейин, музыкальный студиям бар. Ал жерде ырларды жаштырат. Көп балдарым ошо ырдаганды жакшы көрүшөт. Ошондой бар. Андан сырткары спорт жагында менин балдарым бербейт. Өзгөчө Токмокто Мангус деген клуб бар, кикбоксинг боюнча даярдашат. Мирге барып келди, Италияга чейин барып бронза алып келди кыздарым, балдарым. Бул жактан да бербейт меникилер. Футбол. Ушул биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен бизге ушул футбол аянтча салып берген. Ушул жерде футбол балдарым аябай ойношот, жакшы. Аны дагы эч кимге бербейбиз. Жолусу мен минтип айтмакмын да. Меникиндей жатак мектеп. Мисалы, биз буга чейин мындай Сибат, же болбосо азыр Мариф дейбиз, Марифтин мектептеринде балдарды деген ойртууну ким берип атат? Ошолор берип атат, ийгиликтерди олимпиаданы ким жаратып атат? Ошолор жаратып атат. Эмне үчүн? Себеби балдар 24 саат ошол жерде. Себеби ошол жердеги ата-энелер ар бир балага $3000, $5000 төлөп берет. Ар бир мугалимдердин, ошол жердегилердин баардыгынын компетенцияларынын баары жогору. Ошолор ошол тарапта окутушат. Менин балдарым да ошондой эле 24 саат ошол интернатта жашашат. Эгерде менин балдарымды дагы ушундай эле сабакка көңүл бура турган, ушундай эле жанагындай талантка көңүл бура турган адистер, ошондой эле жеткиликтүү финансирование болсо, менин балдарымдан дагы өлкө башкара турган адамдар чыкмак. Мейли кандай травма алган күндө дагы менин балдарымдан өткөн кыйын балдар чыкмак эмес, чын айтам. Алардан дагы ошондой чын эле чыкмак. Анткени биз ошол жерде 24 саатпыз. Биз ошол жерде ийгилик бере ала турган адамдарбыз. Анан мындай бир жакшы мектебиңиздер менен кечирип коюңуз, ушул жерде суроо койбойт да. Ошол мектепти бүтүп кетип, ыраазымын, ушундай өнөр үйрөтүпсүңөр, багыттадыңар, ата-энем ордуна ата-эне болдуңар деп кайрылып келген балдар барбы? Менин балдарым азыр бүтүрөк, 3-эле курста окуйт. Биринчи бүтүргөндөр 3-курс окуйт. Анан эми жаңы бирок бүт бардыгы ошол балдарымдын баары каникул убагында менде. Себеби үйү менмин. Үйү жок да. Үйү бизбиз.
бизде келет, бизде жүрөт ушул жерде. Жаңы эле бир кызым Арабаеваны бүттү, менде азыр тарбиячы болуп иштеп баштады. Колледжди бүтүп иштеп баштады. Колледжди бүтүрүп иштеп баштады, тарбиячы болуп мына менде иштеп атат. Анан эме да бир жакшы мындай кандай десем, притча деп койсок болот да, бар го. Бир тооктун уясына бүркүттүн жумурткасы түшүп калыптыр. Анан тоок байкуш күйпөлөктөп, нар чуркап, бер чуркап, жумурткасын чыгарып басып чыгарат экен. Чыгарып анан балапан кылып чыгарат, башкача балапан, бирок балапан. Менин балам деп чоңойтот. Анан баягы бүркүттүн баласы нары басат, бери басат, тоок болуп чоңоет. Анан эле бир күнү асманда учуп жүргөн бүркүттү көрөт экен. Анан сурайт экен тооктон. Апасынан сурайт экен, бул ким деп. Анан ал айтат экен, ал бүркүт дейт экен. Ал куштардын төрөсү. Ал ушул жерде бийик учат. Бардык куштарды карайт, мондай кыйын. Ал деген жерге түшпөйт, ал ушундай бийик, бардык нерсени көрөт. Ал бүркүт. Бирок ал бүркүт, а сен тооксуң. Биз ага жетпейбиз эч качан. Биз тоокпуз, биз жерде мына ушул тооктой болуп эле жерде иштеп, баягы жемибизди жеп, ушундай тиричилигибизди кылып жүрөбүз. Биздин айырмабыз асман менен жердей дейт экен. Анан баягы бүркүттүн балапаны өлгөнчөктө мен тоокмун деп, тооктун жашоосун жашап, тоокмун деп жүрүп өтүп кетет экен. Мен муну эмнени айткым келет? Эгерде мен балдарымдан менин тарбиячыларым тооктук болсо, мен анда тоокторду тарбиялайм. Эгер менин тарбиячыларым бүркүт болсо, мен бүркүттөрдү тарбиялайм. Ошон үчүн мен айтмакмын да, биз балдарды кандай тарбиялайбыз, ким болосуң деп тарбиялайбыз, бизди бүткөн балдар, бизди окуган балдар ошол болот. Эгер тоокту тарбияласак, тоок болот, бүркүттү тарбияласак, бүркүт болот. Демек, мугалимдердин компетенттүүлүгү, эң чоң. Инсандык өнүгүүсү, ооба. Өзүнүн үстүнөн иштөөсү, эң башкы нерсе. Эгерде ошол тоок өзүнүн тоок эле экендигин билбей, ошол бүркүт болуш үчүн могул бүркүттүн балапаны бул тооктук эмес дегенди биле турган болсо, ошол бүркүттүн балапаны бүркүт болуп чоңоймок, тоок болмок эмес. Бул нерседен көп нерсе зависит этет. Ушуну аракет кылалы, тилейли, кадамдарды жасайлы. Демек, биздин мугалимдер ошол бүркүтчө ойлонгон, бийик ойлонгон, сөзү менен дагы, иши менен да көрсөткөн артисттер болсун. Ооба. Рахмат. Анан мен коомчулукка да кайрылам. Коомчулукка эң башкысы мына мамлекет меникиндей балдарды камкордукка алган. Бардык жагынан 5 мал тамагыбыз бар, Кудайга шүгүр, кийимибиз бар, жаткан жатаканасы бар, бардык нерсе. Акчабыздын баарын бөлүп берип атат, 500 миңден бөлүп берип атат, бардык нерсеси бар. Мен коомчулукка кайрылчу нерсем эле биз ошол балдардан бүркүттөрдү тарбиялайлы. Ошон үчүн коомчулуктан да жардам керек. Ошол жардамды мен коомчулуктан сурайм. Менин мугалимдеримди, менин тарбиячыларымды ошол бүркүттөрдү тарбиялай турган адамдар кылып берүүңүздөргө жардам бериңиздер деген нерсени чакырык таштамакмын да менчи. Тренингдер, бир системалуу иштер, кесиптик чеберчиликти жогорулатуу боюнча бир муктаж экенсиздер да. Эң мукташтык нерсе ушул. Жеке эле меники эмес, бул жеке эле меникиндей мектептерге эмес, бардык эле ушу билим берүү системасына ушул нерсе өтө көйгөй жаратчу маселе да. Анткени биз бүгүнкү күндө көбүнчө ушу мугалимдердин компетенциясын жогорулатканга, мугалимдерди биз ошол башкача адамдарды көрө ала турган мугалимдерди тарбиялаганга аракет кылып, ошолордун аң сезимин ойготконго, алардын аң сезимин ойготуш үчүн биз жетекчилердин ойготушубуз керек. Боюнча мамлекеттик программага катышып атасыздар да, кесиптик чеберчилик институтуна барып атасыздар. Албетте, ал жагынан баары бар. Андан тышкары. Ал жагынан баары бар. Ал жагынан сөз жок. Демек, ал жетишсиз болуп атат. Ал жетишсиз. Андан тышкары да. Башкача көз караш менен караган, башкача жаңылануу менен караган, башкача нерсе менен караган. Мындай да, миң уккандан бир көргөн дейт. Биз канчалык компетенциябызды көтөрөбүз деп көргөзүп окутуп атабыз, бул нерсе жетпейт.
көргөзүшүбүз керек. Барып көрүш керек. Көргөзүшүбүз керек. Миң уккандан бир көргөн дейт. Бир жолу бир нерсени көрөсүңбү, ал нерсе сага чоң таасир берет. Чоң таасирин берет, чын айтам. Уккан нерсеге караганда көргөн нерсе бул алдаганча таасирдүү. Балдар үчүн дагы. Үтүр коюп туралы. Дагы сиз менен буюрса, ошондой бир иштер болуп аткан моменттерди талкуулаганга насип кылсын, Ошого жолугалы, жакшы. Урматтуу көрөрмандар, окурмандар, биздин угармандар, биздин Пет кеңеш аттуу кезектеги подкастыбызды аяктайбыз. Келиңиздер, бизди колдоңуздар, кызматташыңыздар. Назгележейдин Чүй областындагы республикалык мектеп-интернаты бар. Келиңиздер, ар кимибиз колубуздан келгенче балдарды өнүктүрүү үчүн өзүбүздүн аракетибизди, мүмкүнчүлүгүбүздү жумшайлы. Анда эмес кийинки эфирде жолукканча сак саламатта туруңуздар. Саламатта болуңуздар. Чоң рахмат сиздерге да.